Эль Ниньо планетадагы эң маанилүү климаттык кубулуштардын бири. Ал дүйнө жүзү боюнча экс аба ырайынын пайда болуусуна шарт түзөт. Бул биздин жер шары. Мында тропикалык Тынч океандагы жылуулуктун түзүлүшү көрсөтүлгөн. Бул Эль Ниньонун кыймылдаткыч күчү. Өткөн жылдын аягында мында белгиленип турган жайда Эль Ниньонун шериги болгон Ла Нинья кубулушунун муздатуучу таасири бар болчу. Ал жерден батыш тарапта жылуулукту, ал эми мында чыгышта салкын температураны көрө аласыз. Эми быйылкы жылга келсек, муну караңыз. Кадимки шамалдар, пассат шамалдары алсырап, кээ бир учурларда тескериси таасир берип, океан бетиндеги жылуу суулардын Тынч океан аркылуу чыгышка карай жылышына жол ачты. Алардын мында, Түштүк Американын жээгинде топтолуп жатканын көрүүгө болот. Мына ушул жакындап келе жаткан Эль Ниньонун классикалык белгиси. Эгерде биз асты жакта карай турган болсок, андай эмне болуп жатканын жакшыраак түшүнө алабыз. Муну караңыз. Спутниктер жана океандагы өлчөөчү аппараттар экватордук Тынч океанынын астында адаттан тыш ысык суунун чоң толкуну пайда болуп жатканын көрсөтүп турат. Ал сиз көрүп турган кызыл түстөгү аймак. Ушул ысык күч алганда, айрым божомолдорго ылайык, Тынч океанынын кээ бир бөлүктөрүндөгү суу бетинин температурасы 2 градустан ашык же андан да жогору көтөрүлүшү мүмкүн. Бул Эль Ниньону өзгөчө күчтүү кылат жана атмосферага чоң көлөмдө кошумча жылуулукту бөлүп чыгарат. Демек, бул дүйнөнүн аба ырайы үчүн эмнени билдирет? Ошол кошумча жылуулуктун баары дүйнөлүк температураны көтөрүп, 2027-жылды эң ысык жылдардын бирине, атүгүл байкоо жүргүзүлүп жаткандан берки эң аптаптуу жылга айлантат деп күтүлүүдө. Эль Ниньону Амазониядагы кургакчылык жана Австралиянын, Индонезиянын жана Түштүк Чыгыш Азиянын айрым жерлериндеги ысык, кургак климаттык шарттар менен байланыштырышат. Ал Индиянын муссондук жамгырларын үзгүлтүккө учуратып, айыл чарбага жана суу менен камсыздоого зыян келтириши мүмкүн. Ошол эле учурда бул көбүнчө АКШнын чыгыш тарабындагы кыш мезгилине караганда Түштүк Американын батыш бөлүктөрүндө жаан-чачынды көбөйтүп, суу ташкындарынын коркунучун жогорулатат. Маселе мындай: Эль Ниньо климаттын өзгөрүшү себеп болгон температуранын көптөн берки жогорулашынан тышкары болуп жатат. Аны мына бул сызык көрсөтүп турат. Эгер мен буга кызыл менен көрсөтүлгөн Эль Ниньо активдүү болгон жылдарды кошсом, алар кандайча температуранын эң жогорку чегине жеткенин көрө аласыз. Эми буга Эль Ниньонун көк менен белгиленген салкыныраак шериги Ла Ниньону кошсок, ал температуранын төмөндөшүнө алып келенин көрөбүз. Мындан эмнени түшүнсөк болот? Климаттын өзгөрүшү Эль Ниньонун утуруу кайталанышына алып келбесе да, анын таасирин күчөтүп жатат. Анткени жылуу атмосфера жана жылуу океандар аптапты, кургакчылыкты жана катуу жаан-чачынды күчөтөт. Дал ушул себептен улам айрым метеорологдор бул күчтүү Эль Ниньо баарыбызга биздин эбак калыптанып келе жаткан климаттык келечегибизди элестетүүгө мүмкүнчүлүк бериши ыктымал дешүүдө.